сактоо зарыл деп эсептейт. Уюмдун эксперти Мария ван Керкховен белгилегендей, мамлекеттин калкты вирустан коргонуу боюнча зарыл чаралары, медициналык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана эмдөө компаниясынын алкагындагы аракеттери жөнүндө маалымдоо иш-аракеттери маанилүү ролду ойнойт. Керховен оорулардын саны азайып бараткан өлкөлөрдө пандемияга каршы күрөшүү чараларын сактоону улантууга үндөдү. Эксперт жарандардагы деле социалдык аралыкты сактап, бет кап кийип, колду таза кармашы керектигин, имараттын ичин желдетип, эл көп чогулган жерлерден алыс болууга чакырат. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктардан 5-февралдан тарта Араван районунда картошка эгиле баштагандыгы кабарланды. Дыйкандар эрте айдалган картошканын түшүмүн 40 күндөн кийин март айында клинкадан чыгарып, май айынын аягында бышат. Ал казылып алынгандан кийин ордуна дарбыз, бадыраң эгишет. Бүгүн 8-февралда эртең мененки саат 9-дан кечки 5-ке чейин Бишкектин бир катар райондорунда жана көчөлөрүндө жарык өчөт. Бул тууралуу түндүк электр ишканасынан билдиришти. Маалыматка ылайык Бакый ата жаңы конушунда Чайковский, Геримбеков, Каховская, Тойгонбаев көчөлөрүндө жана ошондой эле Скрябин, Бах, Бозбөлтөк, Пальдовская, Выставочная көчөлөрү жана Найманбаев, Кууш жолу. Мындан сырткары Ынтымак, Кала-Арча, Арча-Беш конуштары, Чоң Арык айылы жана 5-Кичи райондогу номер 9-41, 47, 50 үйлөрдө трансформатордук көмөк чордондордо техникалык жактан тейлөө, оңдоо иштери жүргүзүлөт. Валюталар курсу менен таанышууларыңыздар. 1 Америка доллары 84 сом 80 тыйын, евро 101 сом 63 тыйын, 1 орус рубль 1 сом 12 тыйын, казак теңгеси 20 тыйынга бааланууда. Синоптиктер мүмкүнгөрү маалыматы менен тааныштыра кетсек, бүгүн Чүй областында абанын температурасы 9-14, Талас областында да ушундай эле температура жылуу болсо, Ош, Жалал жана Баткен областтарында абанын температурасы 11-16 градуска чейин жогорулайт. Эсе көл областында 4-9 градус жылуу, Нарында 4 градус жылууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Бүгүн Бишкек шаарында абанын температурасы 12-14 градус жогору. Рахмат Бакыт. Мына жаңылыктар менен дагы таанышып алдык. Эл аралык ошондой эле өлкө аймагынан алынган акыркы маалыматтар менен 1-радионун кызматкерлери ар бир жарым саат аралыгында тааныштырып турат. Февралдын 8-и демекчи кесиптеш. Кыштын акыркы айы дагы өкүм сүрүүдө. Мына мамлекеттик тиешелүү органдар жаз жарышка даярдыктарды кызуу көрүп жаткан маалы. Негизи эле жазгы даярдыктар бул кыш, күз мезгилдеринен башталат эмеспи? Мына мисалы үчүн Айыл чарба министрлиги тууралуу жогоруда жаңылыктардан да угуп өттүк. Мына Араванда жазгы картошка же болбосо дыйканчылык иштери башталыптыр. Мына ошондой эле жумуштар Токой чарбасына да башталат. Жазгы көчөт тигүү иштерин булар негизи кыш мезгилинде деле жана ийне жалбырактуу дарактарды топурагы менен, тамыры менен отургузуп келген учурлары бар. Негизи бул ийне жалбырактуу деген бул карагай дарагы болуп эсептелинет. Ал деген кыштын күнү отургузулат экен да. Ал эми жазгы күндөрү бул жазы жалбырактуу дарактын түрлөрү отургузулат деп айтышат. Бул негизинен Кыргызстандын түштүк аймагы абдан жылуу келет эмеспи? Анан Араван району, ошол түштүк аймагынан дагы Араван районуна жаз биринчи келет окшойт. Ошол себептен айдоо иштери башталды. Аба ырайы дагы ошол Араван, ошол эле Кадамжай райондорунда абдан ысык боло тургандыгы дагы айтылып келет. Демек, ошентип өлбөгөн жанга жаздын илеби дагы сезилип турат. Ал эми биз болсо жакынкы аралыкта күтүлүп жаткан жумуштар туурасында эфир аркылуу айтып бермекчибиз. Демек, бүгүн уктуруубуздун биринчи жарымына чейин Борбор калаадагы автомашиналарга электрондук билет же болбосо башкача айтканда тулпар карттын маанилүүлүгү, натыйжасы кандай болууда, бүгүнкү күндө абал кандай, адистер менен сөз кылабыз. Ал эми экинчи бөлүктө Гүлжан айыл чарбасын каржылоо 9 долбоору мына ишке киришти. Мына ушул тууралуу маалыматтар берилет. Албетте. Мына ошол айыл чарбасы 9 каржылоо 9 деп долбоор демекчи, бул бир катар жылдардан бери болуп келе жатпайбы? Мына ушул быйылкы жылга кандай жумуштарга маани бериле тургандыгы, каржы маселеси кайсыл багыттарга бериле тургандыгы тууралуу ушу экинчи бөлүктө сөз кыла турганыбызды айта кетели. Үчүнчү бөлүктөн болсо Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында санариптик мейкиндик тууралуу кеп кылмакчыбыз. Бул багытта ой пикирлериңиздер болсо биздин Facebook'тагы баракчабызга жазып калтырсаңыздар болот. Ошондой эле түз байланышта телефон аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. 39 21 90 номери кызмат кылат бул боюнча. Кааласаңыз уюлдук телефондон чалыңыз 0502 39 21 90. Мындан сырткары Facebook мына 7ден 5 өткөндө онлайн трансляцияны баштады. Мына ушул жактан дагы өз ой пикирлериңизди тема боюнча калтырууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Анан
Буга чейин учкай кеп кылып кеткендей Гүлжан 8 февраль күндүн тарыхына да токтоло кетели. Бул күнү Кыргызстанда 1926 жылы Пишпек почта телеграф түйүнү почта жана телеграф адистиги боюнча кызматкерлерди даярдоо курсун ачса, 1974 жылдын ушул күнү Бишкекте биринчи көп кабаттуу үйдүн курулушу бүткөн экен. Ал эми дүйнөдө болсо 1724 жылы Петр Бирдин жарлыгына ылайык Орус илимдер академиясы курулса, 1826 жылы венециялык чебер уста Антон де Россиге Санкт-Петербургдун курулуш моделин жасоо туурасында буйрук чыгарылыптыр. Билесизби, Солт-Лейк-Ситиде дагы 19 кышкы Олимпиада оюндарынын башталышы дал ушул 8 февралга туш келген. Олимпиада 2002 жылы өткөн болчу. Доор алмашып, коомдун өзгөрүшү менен адамзат түрдүү заманбап технологияларды иштеп, анын алкагында техника ишке кирген маал эмес азыркы учурда. Албетте. Кыргызстандагы ушул замандан артта калбай, коомдук транспортко электрондук билет колдонуу ишин колго алып баштаганына 4-5 жылдын жүзү болуп калды окшойт. Союз мезгилинде коомдук автотранспортто билет колдонулганын сиздер жакшы билет болушуңуздар керек. Албетте, биз дал ушул биздин жаштыгыбыз деп коелучу, мындай айтканда ушул Союз мезгилинин акыркы жылдарына туш келип калды. Ушунда Бишкекке келгенде бул муниципалдык автотранспорттор жүрчү да, негизинен эле троллейбус жана автобустар. Мына ушул жерлерде атайын билеттер сатылчу. Ал кезде жанагы жолдо жүрүү атайын билеттер бул кийин чыгып калды. Союз кулагандан кийинки мезгилдердечи. Ал тушта болсо ошол билеттер менен эле жүрчүбүз, кадимкидей текшерип, автобус троллейбустардын ичинде биздин билеттерибизди текшерген учурлар болот эле. Атайын жабдыктарга биз билеттерди бастырып алып, анан кийин көргөзчүбүз. Кээде ошол текшерүүчүнүн дагы көзүн жазгап кеткен учурлар да болгон. Жан, мен мындай элес булас билип калганым бар да, ошол троллейбуска түшкөндө бир контролербу, бир кызматкер жүрчү эле, текшерүүчү, мындай чек менен жүрчү эле. Ал эмне эле мисалы? Ал ошол билет, дал ошол билет. Колунда билети бар болчу. Эгерде жаныңда мындай кошумча билетиң бар болсо, же болбосо өзүңдүн, биз дайым алыбызга жаныбызга ала жүрөтмөйбүзбү? Ошондой билетиң жок болгон учурда ал контролер дейбизби, же текшерүүчү келип ошо билеттерин сатып кетчү. Ошол жерден да алганга мүмкүнчүлүк бар эле да. Эң жакшы мүмкүнчүлүктөр болгон экен. Анда биз сөз кыла турганыбыз мына ушул тулпар карт же электрондук билет. Маалыматтарга караганда тулпар карт муниципалдык транспортто колдонулуп башталган, бирок аны менен шаардыктар же шаардын коноктору канчалык кабардар, биз кеңири маалыматтарды албайлыбы? Албетте, режиссердун беришине караганда, биз менен азыр тулпар долбоорунун жалпыга маалымдоо каражаттары менен иш алып баруу адиси Бекжан Акматбеков түз байланышта турат. Саламатсызбы, Бекжан? Саламатсызбы? Мына алгачкы сурообуз жогоруда сөз кылып кеткендей эле электрондук карт тууралуу болуп жатат, же болбосо электрондук билет. Муну азыр шаардыктар канчалык колдонот, же муну менен кабардар болгонбу? Биринчиден, бул долбоор баарыңыздарга белгилүү болгондой былтыр 1 марттан тарта ишке кирген. Азыркы учурга чейин негизинен жалпы санын айта кетсек 4 миллионго жакын карта менен төлөмдөр жүргүзүлдү. Анан азыркы учурда биз болсо толук кандуу накталай акчадан ошол картага өтүү боюнча иш жүрүп жатат. Анан уланта бериңиз. Негизинен айта кетсек, биз мурунку жумада дүйшөмбүдөн тарта мобилдик тиркемедеги онлайн режимде өзүнүн маршруттарын көргүүгө мүмкүнчүлүк түздүк. Бул функцияны иштеп чыкканга абдан көп убакыт талап кылды. Азыр болсо биздин жүргүнчүлөр бизде тулпар деген тиркемени өзүнө көчүрүп, анан ал жерде муниципалдык транспорт кайсыл жерде кетип бараткандыгын картадан көрүп алат. Бул азыркы учурда тесттик түрдө биз иштеп жатат. Анан дагы толук кандуу иштеп, баягы 100% автобус жана троллейбустарды камтыганга аракет кылып жатабыз. Мындан тышкары жакында эле айтылып кеткендей, NFC технологиясын биз ишке киргизгенбиз. NFC технологиясы бул телефон аркылуу төлөм жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк берет. Телефондо атайын эсеп болот, ошол аркылуу валидаторго алып келип төлөсө болот.
Анан негизинен жалпы санын айтканда картанын көк түстөгү карта менен Бишкек шаардыктар 140 миңге жакын азыркы маалга чейин алышты. Анан пенсионерлерге 42 миңге жакын картаны биз бердик. Жана мындан тышкары 10 миңге жакын мектеп окуучуларына карта таратылды. Бул бекер таратылды да ошондо, же кандай? Бекер таратуу бул биздин льготниктерге, пенсионер мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга бекер таратылат. Кызыл түстөгү карталы эми мектеп окуучулары 50 сомго карталар сатып алат. Бекжан, сиз жогоруда айтып өтпөдүңүзбү? Онлайн жанагы тиркеме ишке бердик, тесттик режимде иштеп атат депчи. Буну бардык эле жарандар колдоно алат да, атайын мобилдик тиркемени ошол Play Market'тен көчүрүп же кандай? Албетте, бул Android жана iPhone телефондорго дагы мүмкүнчүлүгү бар. Атайын өзүнө көчүрүп тулпар тиркемесин, анан жеке кабинет ачкандан кийин ал жерде маршрут каттамдар деген атайын бөлүм бар. Ошол бөлүмгө киргенде бардык маршруттар көрсөтүлгөн. Ошол маршруттарга киргенде баягы картада чыгат да кайсыл маршрут, кайсыл автобус же троллейбус кайсы жерде кетип бараткан. Ондан тышкары ал жерде остановкалар да көрсөтүлгөн. Анан ушуга карап биздин жарандар өз иштерин толук демек убакыт саатын белгилеп алса болот, кайсы мезгилде чыкса болот, кайсыл аялдамадан ошол унаалар менен өздөрүнүн жеткен максат кылган жерине жетип алат. Гүлжан, мен ошол аялдаманын жанында жашасам, ошол онлайн аркылуу көрүп туруп эле аз калганда чыга алсам болот экен да, муну колдонуп. Күтүп отурбай эле. Ошондойбу? Албетте. Цифровизация деп коебуз го, ошонун эң башкы максаты бул адамдарга ыңгайлуулукту түзүп берүү да. Ошондуктан Эми Бекжан, бул жерден бир мындай суроо туулат да. Мына бүгүнкү күндө жабдыктарды орнотконго аракет кылып атабыз, толук кандуу муниципалдык автоунааларга деп атпайсызбы? Демек, бардык эле автоунааларда бул жабдыктар жок дегенди түшүндүрүп турат да бул? Жабдыктар орнотулган бардыгына, болгону бул жерде системада мындай иш жүрүп жатат. Бардык транспортты байлап, ошол тиркемеге анан көргөзгөнгө аракет кылып жатабыз. Ооба, бардыгы жок, бирок жакынкы убакта толук түрдө 100% иштеп баштайт. Эми ошол жакынкы убагыңызды айтып өтсөңүз, кайсы убак? Болжол менен. Болжол менен ушул айдын ичинде деп ойлойбуз биз. Демек, март айына чейин бул ишке кирип калчу система, Мына эми азыр деле иштеп жатат, азыр деле иштеп жатат, Эми ушул канчалык иштеп жаткандыгы, дал ушул электрондук билетти биздин шаардыктар канча алды? Биз бул боюнча бир аз суромжулуу да жүргүздүк элек. Ошону угуп алалы. Бекжан, сиз байланыштан кетпей туруңуз. Көрүп жүрөм мен автобусторго түшкөндө ошо пенсионерлер, апалар, аталар кирип келатып эле мынтип басып коет экен, тыйын бербей эле. Ошону көрүп жүрөм, аябай удобный экен да. Жок балам, мен анда-санда деле чыгам. Картаңыз барбы, тулпар карта? Жок. Автобус троллейбуско көп деле түшпөйм, биз жака барбайт. Уккам, үйдөгүлөр ошо менен колдонот. Үйдө балдарым колдонот. Типти кээде иштебей калган эме тулпар көчтө беркемиз картасы. Мен оюмчу жана айдоочулар өзү сындырып коюп окшойт. Аларга жакшы да акча төлөп аткан. Маршруткага ал жарабайт да. Маршруткага деле коет экен жакында, бирок автобус троллейбус экен азырча. Жок, мен маршруткага түшөм, автобустарга түшпөйм. Негизи укуңуз беле тулпар карта? Колдонолуп атабыз. Буюрса. Тулпар карта жөнүндө укуңуздар беле? Жок, мен четтен жаңы көчүп келгенбиз. Мырасордого. Анан эми угуп эми даярдайлы деп атабыз да балам. Шаарда каттагандар колдонобуз деп постоянно айтат. Алар үчүн постоянно колдонгондор үчүн менимче жеңилдик бар окшойт. Бирок мен колдонбогон үчүн толук маалымат бере албайм. Жок, мен пригороддон. Каерден алсам болот ошо тулпарды? Жок, аны билебиз, бирок каерден алышты билбейбиз, мисалы. Ошол эгер тулпар болсо, дагы казына кичине түшүп турат эле. Улам тыйын чуалаган чакты жакшы да. Тыйыныңгө эле кетип атат, сол чөнтөккө. Мынакей өзүңүз уктуңуз, Бекжан мырза, айрым пенсионерлер бул тулпар картты каяктан алышты дагы кабардар эмес экен. Айрымдары мынакей шаардын чекесинде жашайбыз, биз жалаң маршруткага түшөбүз, маршруткаларда андай мүмкүнчүлүк жок дейт. Ушул боюнча сиз кандай жооп кыласыз? Бул боюнча 1 жылдан бери биз иш алып барып жатабыз. Маалымат
ишин алып бардык, пенсионерлерге таратканга аракет кылдык. Азыркы учурда деле бизде ошол кызыл картаны таратуу боюнча 4 мобилдик сервистик борборлор иштеп жатат. Ал жерге барып биздин ошол Бишкек шаарында катталган пенсионерлер бекер ошол жол жүрүүгө мүмкүнчүлүк берген кызыл картаны алууга азыр деле мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан угуучуларга айта кетет элем, эгерде мүмкүнчүлүк бар болсо ошол картаны алууга ошол картаны эме кайсыл жактан ала алат, ошол тууралуу да айтсаңыз. 4 бизде сервистик борбор бар. Бул 4 район боюнча жайгашкан. 4 администрацияларда бул Октябрьский, Ленинский жана Свердлов акиматтарында жана 1-Май районунда бул Жебек жолу Лагуненкада жайгашкан 327 адресинде. Бул болсо мына ошол жеңилдик алгандар же болбосо пенсионерлер үчүн ала турган жай. Туурабы же бардыгы эле мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар жана бизде атайын дагы категория бар. Бул Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасынын кызматкерлерине. Ал эми окуучулар, жөнөкөй жарандар кайсыл жерден алса болот? Мисалы үчүн каалаган эле жерден барып мүмкүнчүлүгү келген учурда ала бергенге болобу же ал үчүн дагы атайын бир жерге барыш керекпи? Бишкек шаардык мектептердин окуучуларын Бишкек шаарынын ошол мектептердин администрациялары аркылуу кайрылып алганга мүмкүнчүлүктөр бар. Же болбосо онлайн түрдө үйүнөн чыкпай эле биздин сайтка кирип атайын маалымат толтуруп ошол жерден толтургандан кийин заявка түшөт. Анан 10 иш күнүнүн ичинде биздин адистер карап чыгып картаны берет. Биздин офиске чакыртып картаны берет да. Ошондуктан бул дагы жеңилдик түзүүгө аракет кылганбыз. Бекжан, жогоруда сурамжылоодон да өзүңүз уктуңуз, айрым ошол транспорттун ичинде ошол тулпар картты кабылдоочу аппарат иштебей калган учурлар да болот деп атат да. Тулпар жабдык жөнүндө сөз болуп атабы же бул жерде билеттин карттанын өзүнүн дагы иштебей калуу мүмкүнчүлүгү барбы же бул кандай болуп калат ошондо? Себептердин эң башкысы бул түшүнбөстүктөн негизи келип чыгат. Мисалы бирөө балансын толуктаганын унутуп же толуктабай калганда баланс жөнүп калат. Анан ал жерде картаны менен төлөм жүргүзгөндө өтпөй калат да. Же болбосо жеке кабинет ачып ал жерге карталарды байлап ошолордон дагы келип чыгат. Бирок техникалык жактан алганда валидаторлар ошол аппаратуралар күндө текшерүүдөн өтөт эртең менен. Бизде атайын адистер бар. Ал текшерүүдөн өтпөгөн валидаторлар немеге чыкпайт, баягы каттамгачы. Бекжан, дагы айтып өтсөңүз, мына бүгүнкү күндө ошол картада каражат калбай калышы мүмкүндүгүн айтып атасыз. Канча каражат айына ошол жерде болушу керек картада же ал канчалык сен жол жүргөнгө жараша колдонулабы же бир айга берилеби ошол каражат? Жетиштүү болобу? Бул картанын категориясына жараша болот. Мисалы, көк түстөгү стандарттык картага алгандан кийин балансында 8 сом болот. 8 сомго үстүнө толуктап колдоно берсе болот. Бир айга мынча сом же чектөө жок. Чектөө жок. Өзү болсо проездной алып алса болот. 495 сомго стандарттык. Ал болсо бир айга чексиз жүргөнгө мүмкүнчүлүк берет да. Анан же болбосо көп түшпөсө транспортко мындай деле ар бир жол жүргөнгө 8 сомдон төлөп колдонсо болот. Улантып бериңиз. Ошол бул жерден баягы биздин жол жүргүнчүлөрдүн өзүнүн баягы выбор бергенбиз, мындайча айтканда. Тандоо мүмкүнчүлүгү жогору. Бекжан, дагы бир жагдай жогоруда эмне себептен иштебей калган тууралуу өзүңүздүн оюңузду айтып жатасыз. Ошол эле маалда билесиз, буга чейин айдоочулар каршы чыккан учурлар бар эле. Жабдыктарды жаап салып, кайсыл бир деңгээлде жаңычылдыкка дагы каршылашкан. Балким мына дагы бир себеби ушул болуп жүрбөсүн. Бул ойго канчалык кошуласыз? Жарандарда белгилеп өтүшпөдү. Айрым айдоочулар мүмкүн ошол валидаторларды атайлап бузуш мүмкүн, аларга мындай накталай акча түшүп турушу керек да деп да белгилебеди? Ооба, андай фактылар бар. Мисалы, айдоочу болсо атайын валидаторду өчүрүп коюшу мүмкүн. Ошондуктан бизге ушундай маалымат түшкөндө биз сурайбыз да, дароо аякта валидатор так иштебей эле экен, өчүп кеткен, же болбосо кандайдыр бир
мындай иштеп атат, бирок бузулган деп сурайбыз да. Анан ошол маалымат негизинде биз кандайдыр бир таянакка келебиз. Айдоочулар өзүнүн валидаторду өчүрүп койгонго мүмкүнчүлүктөрү бар. Жогоруда сиз мына ошол электрондук билет тууралуу айтып жатканда кайсыл жерде кайсыл каттам кайсыл көчөдө келатат же болбосо кайсыл аялдамага жакындап калгандыгы тууралуу видео көргөнгө дагы видео аркылуу мүмкүнчүлүк бар деп дал ушул жабдыктардын иштебей калгандыгын сиздер көзөмөл кыла аласыздарбы өз убагында? Атайын борборлоруңуздар барбы аларды карап турган? Ооба, бизде адистер бар. Биз күндө маалымат алмашабыз. Мисалы, бул жерде валидатор иштебей калыптыр деп маалымат түшсө, дароо реакция кылганга аракет кылабыз. Бизде деген ошо атайын мобилдик топтор бар. Валидаторларды караган ошолорду жиберип, айдоочу күнөөлүгү же ким күнөөлүү ошонун баарын. Бул жерде сөз мындай болуп атат да, сиздер дароо ошол иштебей калгандыгын биле турган мүмкүнчүлүгүңүздөр барбы же сөзсүз түрдө аны айдоочу сиздерге чалып айтып бериш керекпи? Жок, иштебей калган болсо дароо билгенге мүмкүнчүлүк бар. Бул атайын биздин система аркылуу билсе болот. Бекжан, жарандардын мындай арыз даттанууларын кабыл алуучу кол борбор барбы? Мисалы, бул боюнча эми баардыгы эле ойдогудай идеалдуу иштей бербейт да. Жарандардын мүмкүн ошол айта турган суроо, сунуш, пикирлери, даттанууларын кабыл алуучу каяка кайрылат мисалы? Албетте бизде бар. Биздин колл-центр бул 0-2-58-20-00 номери боюнча чалса болот. Атайын баягы Бишкек шаарындагы үйдөгү телефондор аркылуу чалса бул бекер болот. Анан мындай мобилдик телефон аркылуу чалгандарга атайын өзүнүн тарифи боюнча эсептелет. Бекжан, дагы бир суроо болсун. Жогоруда дагы ушул тургундардын сурамжылоосунан улам келип чыккан суроо болуп атат. Бул жакта көптөрү белгиледи да, шаар четинде ушул жаңы конуштарда жашайбыз. Ал жака автобус, троллейбустар барбайт, кичи маршруттук таксилер гана барат, маршруткалар. Эми ошол маршруттук каттамдарга дагы орнотулабы? Эми бул орнотулуп баштайбы? Бул биздин планда бар албетте, бирок так даана кайсыл жылы, кайсыл күнү бул реализация болот азырынча айта албайм. Анткени биринчиден бул жерде кичи автобустар жеке адамдарга таандык эмеспи. Ошондуктан бул жерде алар менен биринчи ар бирөө менен жүздөн жүз иш алып барыш керек. Жана экинчиден бул юридикалык жагы дагы бар. Ошол биринчи этапта муниципалдык транспортто толук кандуу 100% өткөндөн кийин анан ошол экинчи этабын кичи автобустарга кандай киргизебиз деп ойлоно баштайбыз. Демек, бул жерде муниципалдык коомдук транспорттор болуп жатканда, билесиз, бүгүнкү күндө ошол маршруттук автобустарга бизде көз карандык же болбосо муктаждык бар. Дал ошол Бишкек шаарынан сырткаркы, айрыкча жаңы конуштарга жетүүдө шаардан сырткары чыкканга ошол коомдук транспорттардын жетишсиздиги айтылып келет. Буга чейин мэрия дагы ушул автобустардын, троллейбустардын санын көбөйтөбүз деп жатты эле. Мына ошого дагы ылайыкташкан жумуштарды алып барып атасыздарбы? Мисалы үчүн автобустар келип калчу болсо, аларды да жабдыганга мүмкүнчүлүгүңүздөр канчалык? Ооба, эгерде жаңы автобустар келсе, ал жерде эң биринчи талаптардын бири бул электрондук билеттештирүү системасына киргизүү болуп саналат. Биз болсо, эгерде ошондой жаңы транспорт келсе, койгонго даярбыз. Чоң рахмат, Бекжан. Маалыматыңыз үчүн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз Түз ободо Тулпар долбоорунун жалпыга маалымдоо каражаттар менен иш алып баруу адиси Бекжан Акматбеков менен маектештик. Урматтуу радио угуучулар, эске сала кетсек, бул биздин уктуруубуздун биринчи бөлүгү болду. Биз биринчи бөлүктү дал ушул Тулпар карт же болбосо электрондук билет менен жыйынтыктадык. Ал эми экинчи бөлүгүндө болсо айыл чарбаны колдоо 9 долбоору тууралуу сөз кылабыз. Сааттын жебеси 7ден 30 мүнөттү көрсөткөндүгүн биз карап турабыз. Мисалы үчүн мурдагы долбоордон азыркынын кандай айырмасы бар? Мына ошол экинчи бөлүктө сөз кыла турган темабызга дагы бир аз кошумчалай кетейин. Эгерде сунушуңуздар, сурооңуздар, кайсы бир деңгээлде өзүңүздөрдүн пикириңиздер болсо дагы биздин Түз ободогу 39 21 90 телефонго
кеңешка чыгып сурооңуздарды, сунуштарыңыздарды калтырсаңыздар болот. Гүлжан, демек бул тема өзгөчө, айрыкча дыйкандарды айрыкча болгондо дагы бүгүнкү күндө жаз жарыш, көз күрөш ушул айыл чарбасында дыйканчылык же болбосо мал чарбачылыгында иш кызуу башталды десек болот. Ал эми биз азыр жаңылыктардын кезектеги топтому менен тааныштырууга кесиптешибиз Канатта келип калыптыр. Орус тилинде болмокчу. Сегодня в красном, да, конечно. Спасибо, Урмат, спасибо, Гульджан. 7 часов 30 минут в Бишкеке. В эфире новости часа. Граждане Кыргызстана не будут платить за ПЦР-анализ при въезде в Узбекистан. Об этом накануне 7 февраля в видеообращении сообщил премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов. По его словам, сейчас граждане Кыргызстана при въезде в соседнюю страну должны сдавать ПЦР-тест и оплачивать его. Во время встречи с премьер-министром Узбекистана Ариповым в Алмате он пообещал сделать тесты для кыргызстанцев бесплатными, сказал Марипов. Китай готов предоставить Кыргызстану вакцины против COVID-19. Об этом стало известно во время встречи министра иностранных дел Кыргызской республики Руслана Казакбаева и посла Китайской Народной Республики в Кыргызской республике госпожой Дудавень. Дудавень сообщила, что с учетом особых отношений между странами правительство КНР приняло решение о предоставлении на безвозмездной основе Кыргызской республики одной из первых стран китайской вакцины против COVID-19. Казакбаев выразил благодарность правительству Китая за предоставляемую помощь в виде вакцин и отметил, что это является ярким свидетельством всестороннего стратегического партнерства между странами. В Бишкеке вчера, 7 февраля, в магазине Fix Price, расположенного в районе торгового центра «Тысячи мелочей», произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана. Уточняется, что пожар начался примерно в 8 часов утра 7 февраля и был локализован в тот же день в 9 часов 10 минут, а полностью потушен в 9 часов 19 минут. Всего пожар тушили 4 пожарных расчета. Сотрудники Госналоговой службы Волжской области в ходе рейдового налогового контроля выявили крупный торговый магазин, где хранили и реализовывали алкогольную продукцию без соответствующих разрешительных документов, сообщает пресс-служба ведомства. В частности, у субъекта отсутствовали лицензия на реализацию алкогольной продукции и сопроводительные документы, а именно сертификаты соответствия, счет фактуры, товаротранспортные накладные на реализуемую продукцию. С 8 февраля регулярные авиарейсы по маршруту Бишкек-Москва будут выполняться по 3 раза в неделю авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Авиатрафик». Об этом сообщили в посольстве России в Кыргызстане. По его данным, при этом сохраняются чартерные рейсы, в том числе и по другим маршрутам. В Великобритании провели опрос, чтобы выяснить, какую страну больше всего затрудняется найти на карте британцы. Результаты исследования опубликовала газета Daily Mail. Выяснилось, что сложнее всего британцам было найти Индонезию. Ее не смогли обнаружить 83% респондентов. Чуть меньше 81% опрошенных не смогли найти на карте Вьетнам, а на 3-й строчке по сложности оказался Бангладеш. Его не нашли 78% опрошенных. На 4-й позиции оказались Украина, на 5-й Перу, и сложности у британцев возникли также с поиском Японии, Саудовской Аравии и Марокко. Чуть более половины респондентов не смогли найти на карте Канаду. Проще всего для британцев оказалось найти Австралию, Францию, Гану и Германию. Последнюю, кстати, не нашли на карте только 29 респондентов. Вот такие новости на этот час, Гульджан. Насколько я помню и слышал, вы уже озвучили с сегодняшнего утра, что с 8 февраля 2002 года прошли 19-е Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити. Да, вот очень интересная информация. Кстати, вот этот город, как Солт-Лейк-Сити, можно в принципе дословно перевести как город соленого озера. Талисманом 19-х зимних Олимпиад, я повторю новость, если вы не против, да, стали 3 животных: заяц, койот и медведь. То есть Урмат, Гульджан, не знаю, наверное, ты зайчиком будешь, да, Урмат, ты, наверное, будешь койотом, ну, а я по фактуре медведем. Вот почему я эту новость озвучил. Просто дело в том, что вот необходимо отметить, что вот именно эти 19-е зимние Олимпиады
стала самой скандальной за все проведение всех зимних игр в истории. Скандалы здесь следовали один за другим. Не проходило и дня, чтобы какая-либо из команд не выражала своего недовольства судейством или организацией соревнований. К тому же рекордным стало и количество дисквалификаций. Короче, да, выгнали этих спортсменов, потому что они употребляли запрещенные препараты. Вот это, по-моему, именно вот с этих игр стало допинг, да, стало вот то, что вот начали очень пристальное внимание оказывать именно допингом. Ну и напомню всем вам, что следующие Олимпийские игры пройдут где? Правильно, нет, это пройдут летние Олимпийские, а зимние пройдут в Китае в следующем году. Кстати, в Пекине пройдут, и вот Пекин, кстати, за всю историю всех Олимпийских игр стал единственным городом, в который проводились и летние Олимпиады, проводилась, да, летняя Олимпиада, и еще и зимняя, представляете? Олимпиада Токио. А в Токио мы, Урмат, наверное, поедем с тобой этим летом освещать события, потому что только что звонили уже с Международного Олимпийского комитета. Так что, Урмат, готовься, начинай учить чуть-чуть японский язык, пригодится. Бирок дегенмен мына пандемияның шартында мына ошол Японияда дагы олимпиадалык оюндар өтө тургандыгы, өтпөй тургандыгы. Да, там много было, да. Мэр города Японии, кстати, он против почему-то проведения Олимпиады, но сам Международный Олимпийский комитет уже официально сказал, что Олимпиада будет этим летом, да. Бул дүйнөлүк олимпиадага биздин Кыргызстандагы спортчулар катышат деген үмүтүбүз бар. Анын ичинен биринчи радионун кабарчылары дагы ошол жерде түз комментарий берип турат деген дагы албетте мына канат оңдумун. Почему бы и нет? Надеюсь, начальство услышало нас. Спасибо. Вам всего хорошего, коллеги, хорошего вам дня. Наших радиослушателей призываю не переключаться. Далее будет еще интереснее. Вы слушаете Биринчи радио. Туура айтасыз, Канат, биздин биринчи радио менен ар дайым чогуу болуңуздар, бизди угуңуздар, кызыктуу жана акыркы такталган маалыматтар менен биринчи радионун кызматкерлери ар дайым сиздерди кабардар кылып турмакчы. 7-ден 37 мүнөт өттү, урматтуу угармандар. Бүгүн жуманын башталышы, дүйшөмбү. Жумушка шаша-уша кетип бараткан угармандарыбыз дагы катарыбызда болсо керек, Гүлжан. Албетте. Машинада угуп атат, айыл жергесинде мал жайгарып коюп, үйдө радио угуп аткан угуучуларыбыз бар. Айтор кандай кырдаалда, кандай жагдайда угуп жаткан угарман болбосун, биз менен чогуу болуңуздар дейли. Себеп дегенде кызыктуу учурдун актуалдуу темаларын биз таңкы бурулуш программанын алкагында сүйлөшүүдөбүз. Албетте ар бир жарандарыбызга бизди угуп жаткан, бизди укпай турган болсо дагы бардыгына тең ийгилик каалайбыз. Бүгүн дүйшөмбү күнүбүз дагы көңүлдүү улансын, мындан ары иш күндөрүбүз. Мына биз Канат аба ырайы тууралуу сөз кылбай калдык окшойт. Ушул жөнүндө кыскача айтып өтпөйлүбү? Чындыгында эле. Учурда кандай аба ырайы болду? Биз жана сөзгө аралашып кызык. Буга чейин айтылып аттыр эле, ушу 8 декабрда же болбосо бүгүн кар жаайтмыш деп кайсы аймактарда? 8 февралда. Негизинен азыркы абанын температурасы плюс көрсөткүчүндө, жалаң 0дөн жогору болуп көрсөтүп турат. Азыркы учурда мисалы Караколдо 0 градус болуп атат. Ысык көлдүн Каракол шаарында ушундай эле аба ырайы. Чолпон Ата шаарында, ал эми Нарын жергесине келсек, дагы эле минус көрсөткүчүндө, Гүлжан өзүңүз билгендей эле Нарын суук жер болот эмеспи? Ат башыда 12 градус суук, Нарындын өзүндө 7 градус суук, Баетовдо 6 градус суук болууда. Ошто болсо Нокатта 1 градус жылуу, Оштун өзүндө 3 градус жылуу, Кара Суу районунда дагы 3 градус, Өзгөндө дагы 3 градус жылуу болуп атат. Ал эми Баткенде 3 градус жылуу болууда. Ушул тапта Жалал-Абадда 1 градус жылуу көрсөткүчүн көрсөтүп турат. Термометр көрсөткүчү Чаткалда 0 градус, ал эми Таласта 3 градус жылуу болууда. Суу Самырда 6 градус суук, Төө Ашууда дагы 6 градус суук, ушул тапта Ысык Атада 5 градус жылуу болсо, мына азыркы мезгилде Борбор кала Бишкекте 7 градус жып жылуу. Туура айтасыз, Урмат, аба ырайы сөзсүз түрдө бул айыл чарба иштерине өзүнчө таасир берген, өзгөчө таасир берген бул жагдай болот эмеспи? Мына биздин экинчи бөлүктөн сөз кыла турганыбыз дагы дал ушул айыл чарба темасында болууда. Жарым саат аралыгында биз айыл чарбасын каржылоо 9 долбоору тууралуу сөз кылабыз. Аталган долбоор башталганы өлкө аймагындагы дыйкан фермерлерибиз мүмкүн болушунча жеңилдетилген насыялык колдоо алып келишет. Бирок бир катар көйгөйлөр бар экени дагы маалым. Насыянын төлөө шарты үстөк пайыздын көлөмү көрөө коюуда.
нааразылыктар айтылып жүргөн. Бул жагдайлар бүгүнкү күндө ишке киргизилип жаткан долбоордо канчалык эске алынды? Биз азыр түз байланышта Айыл чарба, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин статус катчысы Эрмек Бахабадинов менен түз байланышта турабыз. Саламатсызбы, Эрмек Ибрагимович? Саламатсыздарбы? Эрмек мырза, алгач долбоор боюнча айрым ишкерлердин сунуш пикирин уга алсак, анан буга карата сиздин жообуңузду уксак кандай дейсиз? Сиз байланышта болуп туруңуз, Макул. Биздин Режиссер, биз ошол айыл чарбасын каржылоо долбоору боюнча биз ферма жетекчилеринин үнүн уга алалы дедик элек. Бакыт байке кошуп берип койсоңуз бизде. Демек режиссерубуз азыр техникалык бир мүмкүнчүлүктөр болбосо керек. Анда биз деген Эрмек Ибрагимович сурообузду уланта берели. Мына ушул айыл чарбасын каржылоо долбоору старт алды. Кандай өзгөртүүлөр киргизилди? Жогоруда биз бир аз учкай кеп кылып кеттик элек. Алло. Эрмек мырза байланыштан үзүлүп калды окшойт. Азыр кайрадан угуп атасыз, Эрмек Ибрагимович? Да, угуттум. Мына ошол айыл чарбасын колдоо, каржылоо 9 долбоору боюнча айтып берсеңиз, кандай өзгөчөлүктөр бар? Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Өзүңүздөргө маалым, өткөн жумада Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан айыл чарбасын каржылоо 9 долбоорун ишке киргизүү боюнча атайын кол коюлуп, тийиштүү банктарга каржылоо жагы тапшырылды. Бул долбоор өзүңүздөргө белгилүү, жыл сайын мындай салттуу түрдө каржыланып келе жатат. Ар бир жылы өткөн жылдагы фермерлердин, дыйкандардын чын пикирлерин эске алуу менен жаңы талаптар, жаңы сунушталып келе жатат. Ал эми бул 9 долбоор боюнча айта кете турган болсок, өзүңүздөргө белгилүү, бул эки багытта бүгүнкү күндө каржылоо негизинен каралган. Бул биринчи кезекте мал чарбасын жана өсүмдүк өстүрүү багытында. Бул жерде ошол булардын ичинде албетте жанагы эле жаңы технологияларды сугаруудагы, жаңы технологияларды колдонуу багытындагы тамчылатуу сугаруу, дождевой багыттары сөзсүз эске алынган. Теплица чарбалары, ошондой эле ыргалдуу багбанчылык, эң негизгиси жанагы органикалык айыл чарба продукцияларын өндүрүү, ошондой эле айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү сөзсүз каралган. Мына бүгүнкү күндө өлкө экономикалык кризисти баштан кечирүүдө каражат жагы кандай чечилип жатат? Албетте бул жерде ал тобокелчилик дагы эске алынып, бүгүнкү күндө атайын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн тийиштүү тапшырмасына ылайык республикалык бюджеттен атайын сумма каралып, субсидирования банктарга берилип, ал эми калган каражаттар ошол банктардын эсебинен бүгүнкү күндө толук каржылоо белгиленген. Буга чейин өзүңүздөргө белгилүү, жыл сайын 6 миллиард сомдун тегерегинде 10 миңден 11 миңге чейинки ишкерлерди камтып каржылап келе жатат. Эрмек Ибрагимович, биз жогоруда айтып өткөндөй эле, ушул долбоор боюнча айрым ишкерлердин, фермерлердин, дыйкандардын сунушу бар эле. Мына ушул сунуш пикирди угуп алалы. Кыскача сиз байланышта болуңуз, анан бул боюнча дагы өзүңүздүн комментарийиңизди бериңиз, Менин фамилиям Сулайманов Махмуджан Назмидинович, Алабука район Аккоргон аймагына караштуу Кыргызстан 10 жылдык кооперативинин жетекчисимин. Эми долбоорду бизге канча жеңил болсо үчүн жакшы да. Проценттен азыраак кылып берсе, мөөнөтүн көбөйтүрүп берсе, бир техникалык комбайн техникаларды алганга мүмкүнчүлүк болуш керек да. Бизге окшош чоң кооперативдер санаглуу эле Кыргызстан боюнча. Мен азыр күздүк буудай эктим 55 гектар, арпа эктим 5 гектар күздүк, дагы 5 гектар арпа эгемин, 15 гектар жүгөр эгемин, 20 гектар сафлордун эгемин, 10 гектар күн карама эгемин. Пока азырынча зарылчылык жок, бизге только техника алганга керек. Күйчү майларды, удобрение, семеналар, үрөндөрдү камсып койгонбуз, баарыбыз жетерлүү азыр. Комбайн, зернобойчун комбайн, күн буудай жийне ура турган комбайныбыз жок бизде. Ошо эски Союздун вактында калган комбайндар менен урабыз. Ошондой. Пайызы канча аз болсо, бир 2%, 3% болсо жакшы болот эле, мөөнөтүн көбүрөөк кылып. 5%, аз процент болсо да бир 15 жыл, 20 жылга
мөөнөтүн узайтырып берсе жакшы болот эле. Азыр биз күзгү будайларга удобрение себип бүттүк, эми бизде шу апрель айынан башталат эгим тегүү. Мен азыр Безостый 100 деген урук, анан кийин Еремеевке, анан кийин Гром деген уруктарды эккем үрөнчүлүккө. Мынакей бул мырза да жогоруда белгилеп өттү, үстөк пайыз аз болсо, бир аз төмөнүрөөк болсо, мөөнөт узагыраак болсо, ушул техникаларды сатып алганга деп да айтып атат да. Ушул боюнча сиз кандай дейсиз? Үстөк пайызы бул долбоордо кандай? Түшүндүк. Бул боюнча биз дагы бир канча жолу ошол өндүрүүчүлөр менен, поставщиктер менен биз бир канча жолу жолугушууларды өткөрүп, алардын пикирлерине угуп, ал боюнча бир топ аракеттерди жасап келебиз. Бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү, бул айыл чарбасын каржылоо долбоорунда 6%дан 10%га чейин бүгүнкү күндө белгиленип, ушул 6-8-10%да бүгүн каржылоо каралган. Жана ишкер Дыйкан айткандай, жеңилдетилген 2-3% дагы бүгүнкү күндө тилекке каршы, ал пайыздар бүгүндө жок. Айыл чарбасын лизинг алуу бүгүн Айыл банк тарабынан бүгүнкү күндө жүргүзүлүп келе жатат. Ошол 10%-ын тегерегинде бүгүн лизинг иштери жүрүп жатат. Мына ушул дыйкандардын дагы бир көйгөйү болуп келген, ушул банкка кезек күтүүлөрүн айтып келишет да, Эрмек мырзанан. Кезеги жеткенче эле каражат калбай калып жатат деп даттангандар да жок эмес. Таптакыр мүмкүнчүлүктү пайдалана албай калгандар дагы бар да, алардын айткандарын чечүүгө кандай аракеттер бар ушул жаатта? Бүгүнкү күндө ошол банктар тарабынан ушул долбоорго катышкан бир топ коммерциялык банктар да катышкан. Алар өздөрүнүн каражаттарынын эсебинен бүгүнкү күндө каржылап келе жатат. Негизинен ушул бүгүнкү күндө долбоордун эрежелерге, талаптарга ылайык шарттарга туура келсе, бүгүнкү күндө банк тарабынан эч кандай маселе жок. Алар мүмкүнчүлүктүн болушунча каржылаганга аракет кылып жатат. Ошол жободо белгиленген критерий 3 жылдык пайыз 6-8-10%га талабына туура келсе, биринчи кезекте каржылоо жайы каралган. Ошондой эле ал жерде кээ бир учурлар, моменттер артыкчылыкка ээ жерлер да бар. Мисалы үчүн кандай артыкчылык? Мисалы, ошол эле мал чарбачылык жана өсүмдүк өстүрүү багытында эгер кимде ушул долбоор алкагында иштеп аткан кайра иштетүү ишканалар менен, дыйкандар менен бир кандайдыр келишимдерге ээ болсо, же болбосо ушул келишимдер боюнча милдеттемелер ала турган болсо, аларга 8%дан кредиттер каралган. Ушундай артыкчылыктар бар. Демек, кайсыл банктарга кайрылса болот? Негизинен бүгүнкү күндө ошол Айыл банк менен РСК банк тарабынан бүгүнкү күндө уже каржылоо иштери башталган. Андан сырткары бир топ коммерциялык банктар дагы бул долбоорго катышуу боюнча атайын келишимдер түзүлүп жатат. Коммерциялык банктардын талабы кандай болуп атат? Аларга шарттар кандай коюлган? Сөзсүз түрдө бул долбоорго катышам деген коммерциялык банктар ушул бүгүнкү күндөгү айыл чарбасын каржылоо долбоорундагы эрежелерди сактап, ошол эрежелерге макулдук бере турган болсо, ошол коммерциялык банктар менен атайын келишимдер түзүлүп, бул долбоор ишке ашырылат. Эрмек мырза, буга чейин бул долбоорго катышпаган, ушул долбоор аркылуу насыя каражат албаган дыйкандар да бар да, азыр мисалы угуп кызыгып калган болсо, алар ушул долбоорго катышып каражат алыш үчүн биринчи кадамды эмнеден баштайт? Бул жеңилдетилген кредиттерди алуу боюнча сөзсүз түрдө ошол банктарга кайрылып, ал жерде өзүнүн ишкердик тармагын аныктап, тактап туруп, ошол банктар тарабынан берилген перечень документтер бар, ошолордун баарын бир сыйра тактап туруп, кайрылса, сөзсүз түрдө буларга берүү каралган. Эч кандай чектөө же ограничение болбойт. Буга чейин президент да белгилебеди беле, ушул мамлекеттик органдардагы бюрократиянын, негизсиз бюрократиянын санын азайтабыз деп, жана ошол дыйкандар кайрылганда мындай тез убакыт ичинде эле ала алабы, же мындай көпкө документ чогултуш керек болуп калабы? Жок, бул сын пикирлерди биз биринчи кезекте банктарга дагы биз айтканбыз, аларга дагы белгилеп айтканбыз. Ошол эгер критерийлерге, эрежелерге туура келсе, сөзсүз түрдө каржылоо эч кандай токтоосуз каржылоо жагы сунушталган. Бул боюнча маселе болбойт деп ойлойм. Эрмек Ибраимович, билесиз, күрөө акы дайым айтылып келет. Бул жолу кандай чечилди? Айылда мисалы күрөөгө койгонго эч нерсебиз жок деп дыйкан фермерлер айтып жатышат. Ооба, бул
суммалардын ичинде дагы өзүңүздарга белгилүү 1 миллионго чейин, 150 миңге чейин, анан 10 миллионго чейин деген ар кандай талаптар, сунуштар болот да дыйкандар тарабынан. Эгер 1 миллионго чейин ала турган дыйкандар болсо, күрөөсүз башка атайын эрежелер каралган. Ал эми 1 миллиондон жогору ала турган суммаларга сөзсүз түрдө бул банктын талаптары, коопсуздук маселелерин эске алып, күрөөлөр талап кылынып келет. Эрмек Ибрагимович, ошол эле маалда ушул насыяны алып, бирок башка жактарга жумшап жибергендер дагы буга чейин айтылып келди эле. Ушул каражаттын кай жака жумшалышы дагы көзөмөлдөнөбү? Туура, бул багытында дагы бүгүнкү күндө көп сын пикирлер, сунуштар айтылып келатат. Бул эми негизинен бул каржылоо жагы, анын максаттуу жагы иштетилиши, иштетилбеш жагы бул банктар тарабыга берилген, тапшырылган. Бул банктар тарабы атайын мониторинг иштерин жүргүзүп, бул боюнча алар көзөмөл иштерин жүргүзүп келет. Мөөнөт тууралуу айтып өтсөңүз, жогоруда мөөнөт узагыраак болсо деди эле, бул мөөнөт канчага чейин болот жана жогоруда сиз миллиондогон акчалардын суммасын айтып жатасыз. Негизинен мөөнөтү бул 36 айга каралган. Бул жанагы жогоруда айтылып кеткен 10%, 8% дагы мөөнөттөр. Бул жерде жанагындай эле артыкчылыктар жана башкалар бул жерде дагы каралган. 36 айга чейин, ал эми 60 айга чейин, бул 5 жыл деген тегерегинде бул кайра иштетүүчү ишканалар үчүн ушундай мөөнөттөр бүгүнкү күндө белгиленген. Мына ошол мөөнөттө кайра дыйкан фермерлерибиз кайтара алып жатабы? Негизи бүгүнкү күндө жана анализ көрсөткөндөй, негизинен бүгүндө кайтарып ошол шарттарга макул болушуп, бүгүнкү күндө ушул мөөнөттүн аралыгында иштегенге аракет кылып келе жатышат. Эрмек Ибрагимович, эми ушул кайтарым тууралуу өтсөңүз, канчалык карыз боло албай өздөрүнүн дыйкандар дагы бул абалдан чыгып кетип жатат. Мисалы үчүн кайтара албай калган учурлары дагы болуп атабы? Аларга кандай жардамдар болуп атат? Ооба, албетте, бул эгер мындай кырдаалдар жаралып калса, ошол банктарда атайын комиссиялар түзүлүп, ал жерде жергиликтүү банктар жана бул жакта биздин атайын министрликтердин өкүлдөрү менен кеңешип, ошол кырдаал боюнча кырдаалга жараша чечимдер кабыл алынып, жардамдар албетте кеңештер берилет. Берилет деп атасыз, ошондо канча дыйкан бүгүнкү күндө кеп кеңеш алды? Бул боюнча жерлерде ар бир банктарда атайын консультация иштери албетте жүрөт, кеңештер жүргүзүлөт, баардык келишимдер түзүлүп, жанагындай кырдаалдар болсо, ал боюнча дагы атайын иштер жүргүзүлүп келет. Мына ушул консультация өзүнчө каралат. Консультацияларды фермерлер, дыйкандар атайын айыл чарба министрлигинин бөлүмдөрүнөн ала алабы же ошол банктарга барып алыш керек болобу? Жанагы кандай талап кылуучу документтер боюнча айтып атасыздар? Ооба, жалпы эле кеп кеңеш. Кайсы бир көйгөйлөр? Бул банк, бул долбоорлор боюнча бүгүнкү күндө ар бир банктардын филиалдары, жергиликтүү дыйкандар ошол жерлерде жайгашкан банктардын филиалдарына барып, такташып, эмне документтер талап кылынат, кандай мөөнөттө, баардык шарттарын кеңири алып, консультацияларды алса болот. Билесиз, мына ушул мүмкүнчүлүктү кайсыл багытта алып жатышат көбүнчө насыяны? Жогоруда сиз айтып өттүңүз, кайра иштетүү деп атасыз, мал чарбачылыгы деп атасыз, дыйканчылык деп атасыз. Кайсы иштерге көбүнчө талап кылынып жатат? Бүгүнкү күндө негизинен бул мал чарбачылык боюнча көп суроо талаптар келип түшүп атат. Бүгүнкү анализ боюнча ошондой эле багбанчылык багытында бүгүнкү күндө акыркы мезгилде бул багбанчылык өзгөчө могул интенсивный садоводство багытында ошондой эле могул тамчылатып суугаруу багытында суроо талаптар көбүрөөк байкалгандыгы. Эми ошол каражаттын жеткиликтүүлүгү канчалык болуп жатыптыр? Дыйкандардын дагы сиздер менен болгон кеп кеңеши, жогоруда айтып атасыз, кеп кеңеш берип иштерин жүргүзөбүз деп атабыз, алар сиздерге да кайрылып айтып атса керек. Ооба, бул багытта сөзсүз түрдө маалымат алмашуу процесстери жүрүп атат, албетте тактоо иштери мүмкүнчүлүккө жараша баардык суроо талаптарга жооп бергенге аракет. Же ошол каражаттын жеткиликтүүлүгүн айтсаңыз? Жеткиликтүү негизинен бүгүнкү күндө ошол жыл сайын 6 миллиарддын тегинде берип келатат. Бул деле чоң көрөмдөгү сумма деп эсептейбиз. Биринчи кезекте бул жанагы мал чарбачылыкка атайын белгиленген мөөнөттө жалпы көлөмдүн 20%
мал чарбачылык болсо багбанчылык өсүмдүк өстүрүүгө 30% болуп ушундай белгиленген. 7:54 угуучуларыбызды дагы эгер кызыккан болсо бул темага кошулууга чакыралы. 0312 39 21 90 0502 39 21 90 айрыкча дыйкандарды кызыктырган тема болуп атат. Байланышка чыгыңыздар деп чакыралы. Анан биз бул жакта угуучубуз жазып атат. Эрмек мырза саламатсызбы дейт. Бөлүнгөн насыянын чеги барбы дейт. Максималдуу, минималдуу чеги барбы дейт. Ооба, бул жерде 150 миң сомдон башталып 10 миллиондон тегерге чейин андан ашканга дагы атайын чечимдер менен каралган. Ушул сумманы талап кылгандардын бардыгына ошол сумма берилеби же атайын ошол ишканасына өндүрүшүнө жараша болобу? Сөзсүз түрдө бул банк тарабынан бүгүнкү күндө ишкердин, дыйкандын ишмердүүлүгү боюнча анализдер жүргүзүлөт. Тийиштүү маалыматтар кошумча талап кылынат, ал жерде тактоо иштери жүрүп, ошонун жыйынтыгы менен тийиштүү чечим кабыл алынат. Өткөн жылы канча ушул мүмкүнчүлүктү пайдалана алышты? Каражаттын жетиштүүлүгү канчалык болду? Ошо 6 миллиард керек. 2020 жылдын жыйынтыгы менен ушул жеңилдетилген кредиттерди алуу боюнча республика аймагында 11.500ден ашуу ушундай жергиликтүү дыйкан фермерлерге жалпы суммасы 6 миллиард 100 миллионго жакын сумма каржыланып келди. Билесиз, мына ошол тамчылатып сугаруу бул абдан чоң каражатты талап кылган иш-чара же болбосо иш деп айтсак болот. Мына ошого алгандардын маалыматы кандай болуп жатат? Каражаттын жогоруда баары эле жеткиликтүү болуп атат деп атасыз. Канчалык ал иш өздөрүнүн ошол эле мезгилде кайтарымын көргөзүп атыптыр? Бүгүнкү күндө кайсыл жактарда мына ушул тамчылатуу сугаруу иштери колго алынып жатат? Билесиз, мына суу татыштыгы да жаралып жатканы бар. Ар дайым жай айы келгенде суга суусу тууралуу көйгөйлөр пайда болот. Албетте, бул долбоордун негизги ишке ашырууда бир топ кыйынчылыктарга да дуушар болгон дыйкандар жок эмес. Бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгү жараша бүгүнкү күндө мына суу тартыш өрөөндөрдө ошондой эле жайыт тартыш маселелери бар. Бүгүнкү күндө мал багууда булар сөзсүз түрдө ушундай башка ыкмалар менен жаңы мезгил талабына жанагы сууду үнөмдөөчү технологияларды пайдалануу боюнча жаңы ыкмаларды бүгүнкү киргизип келе жатат. Өзгөчө могул чүй өрөөнүндө бүгүнкү жаңы технологиялар ишке кирип дыйкандарга бир натыйжаларды берип келет. Ал эми Баткен өрөөнүн билесиз эң суу жетишсиздиги бар ушул региондордун ичинен же болбосо аймактардан Баткен облусунда суу татыштыгы көп эле. Ал жакта кандай болуп атат маселе? Ал жактан ушу дыйкандар дагы алып жатабы дал ушул багыт боюнча? Ооба, албетте Баткен өрөөнүн дагы өзүңүздөр билесиздер, бул өнүгүү багыты бул негизинен мал чарбасы жана өсүмдүк өстүрүү болуп эсептелет. Ал жерде дагы негизинен бүгүнкү күндө ушул интенсивный садоводство багыты боюнча бир топ иштер алдыга жүрүп келатат. Өзгөчө бүгүнкү күндө ал жерде өрүктүн жаңы сортторун, көчөттөрүн эгүү жүрүлүп атат. Ошондой эле черешня бүгүнкү күндө жаңы сорт бул америкалык Чандлер сортундагы жаңгактын көчөттөрү бүгүнкү күндө 10 миңге жакын көчөт отургузулуп ушул багытта жакшы иштер жүрүп келатат. Эми ал жерде сөзсүз түрдө коңшу мамлекеттер менен айылдар ортосунда жанагы коңшу эки айыл өкмөттүн ортосунда суу талаштар жок эмес. Ал маселелерди чечүү багытында дагы бүгүнкү күндө жергиликтүү комиссиялар, жергиликтүү дыйкандар, жергиликтүү аткаруу бийликтери биргеликте чечүү үстүндө иштер жүргүзүп келатат. Алихан Эгембек ушул жеңилдетилген кредиттин жардамы менен ошол үнөмдөлүүчү сугаруучу технологияларды колдонуу иштери жүрөт. Жакшы, Эрмек мырза, бул жакта Facebook колдонуучубуз жазып атат. Алихан Эгембердиев айыл чарба 9 долбоору колдоого алганы жакшы болуптур дейт. Тамчылатып сугаруу боюнча айрыкча суга суу жетишпей жаткан аймактарга жайылтуу, ошондой эле тамчылатып сугарууга ылайыкташкан мөмө бактарактарынын көчөттөрүн өстүрүүнү өкмөт колдоп, ата мекендик көчөт өндүрүүнү колго алар бекен дейт. Чет өлкөдөн көчөт сатып албай эле өзүбүздүн көчөт өндүрүүчүлөр өндүрсө М109, М27 түрүндөгү көчөттөрдү чет өлкөдөн сатып алуудабыз дейт. Өзүбүздүкүлөр өндүрө алат дейт.
Демек ата мекендик өндүрүш боюнча сөз болуп атат бул жакта, көчөттөр боюнча. Туура сунуш бул дагы бул багытта дагы бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүккө жараша иштер жолго коюлуп келе жатат. Анткени өзүңүздөр белгилүү буга чейин ата мекендик көчөт өндүрүүчүлөр бир канчалык финансылык жана башка кадрдык билим тарабынан муктажга байланыштуу ата мекендик өндүрүүчүлөр кыйынчылыкка дуушар болгонуна байланыштуу мына дүйнөлүк практикада өзүнүн натыйжасын берген импорт көчөттөр бүгүнкү күндө бир топ киргизилип бүгүнкү күндө кирип келе жатат. Ошого карабастан ал жергиликтүү ата мекендик көчөт өндүрүүчүлөр дагы ошол ыкмаларды эске алып бүгүнкү күндө алар дагы көчөт өндүрүү багытында иштеп келатат. Рахмат сизге. Чоң рахмат Эрмек Ибрагимович. Эске сала кетсек, түз менен байланышта Айыл чарба, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин статус катчысы Эрмек Бахабадинов айыл чарбасын каржылоо 9 долбоору тууралуу маалыматтарды берди. Бишкекте саат 8 кезек жаңылыктардын жаңы топтомунда. Назарстарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Премьер-министр Улукбек Мариев төрткүл суу сактагычына тиешелүү коомчулукта видео кайрылуу жасап түшүндүрмө берди. Өкмөт башы төрткүлдүү стратегиялык объектилердин катарына киргизүү боюнча иштер жүргүзүлөөрүн билдирди. Аксай айылындагы кайырма каналы Аксай айылына кошуна бул головной водозабордон 500-600 метр жогору турган кошуна өлкөгө тиешелүү кайырма каналы жөнүндө, андан сырткары Ак суу дарыясы жөнүндө сөз болгон. Менин ниетим ушул болгон. Бирок тилекке каршы кээ бир күчтөр муну туура эмес жака бурганга аракет кылышы мүмкүн. Мен муну толук түшүнөмүн. Менин оюмча ушул маселени биз келечекте биздин өлкөнүн кызыкчылыгына чечиле тургандай мыйзамдын чегинде чечүүбүз зарыл. Өзгөчө мен мына Баткен облусунда жашап аткан элдерге ыраазычылык билдирип, төрткүл суу сактагыч, анын головной боюнча дагы бизде азыр өзгөчө бир ой пикирибиз бар. Жакынкы күндөрдө төрткүл суу сактагычын, ошондой эле анын головнойун стратегиялык объекттерге киргизүү боюнча азыр иш башталды. Муну биз урматтуу президентибизге коопсуздук кеңешинин катчылыгына жакын күндөрдө биз сунуштайбыз. Кошуна Тажикстан Республикасы менен дагы ынтымакта жашап, бардык маселелерди дипломатиялык жол менен чечишибиз керек. Буга чейин өкмөт төрткүл суу сактагычы жана ага кошулган каналдар Кыргызстанга тийиштүү деген билдирүү тараткан. Евразия өкмөт аралык кеңеши 5 февраль күнү Евразия экономикалык бирлигинин мамлекеттеринде жүргүзүлүп жаткан асыл тукум асылдандыруу тармагындагы селекциялык асыл тукум иштерин координациялоонун жана аналитикалык камсыздоонун жол жобосун бекитти. Документ бирлик жөнүндө келишимге жана 2019 жылдын октябрь айында өкмөт башчылары кол койгон. Эптин алкагында айыл чарба жаныбарлары менен селекциялык асылдандыруу иштерин унификациялоого багытталган чаралар жөнүндө макулдашууга ылайык иштелип чыккан. ЭЭП өлкөлөрүндө иштин бул багыты колго алынууда. Тартип ЭЭПтин селекциялык асыл тукум иштерин координациялоо жана аналитикалык камсыздоо үчүн мамлекеттик органдардын, илимий уюмдардын, лабораториялардын асыл тукум чарбаларынын өз ара аракеттенүү эрежелерин белгилейт. Айыл чарбасын каржылоо 9 долбоорун ишке ашыруу башталды. Чечимге премьер-министр Улукбек Мариев кол койду. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Аталган чечим жазгы талаа жумуштарын ийгиликтүү ишке ашыруу жана айыл чарба субъекттерин өз учурунда каржылоо максатында кабыл алынган. Долбоордун алкагында 6-8-10% менен дыйкандарга жеңилдетилген насыялар берилет. Артыкчылык мал чарбачылыгы, өсүмдүк өстүрүү жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармактарына берилет. Британиялык 70 жаштагы пенсионер Атлантика океанын сүзүп өтүп, дүйнөлүк рекорд койду. Бул тууралуу Мир 24 жазды. Маалыматка ылайык пенсионер Тенерифеден кичинекей арал мамлекети Антигуа жана Барбудага 56 күндүк ичинде дээрлик 5000 чакырымды күн батареянын орнотулган кайыгы менен сүзүп өткөн. Акыркы сапарында дээрлик $900,000 иштеп тапкан. Бул каражатты окумуштууларга Альцгеймер оорусун изилдөөгө берерин айткан. Британия коронавируска каршы эмдөөлөрдү тастыкталган паспорттарды киргизүү маселесин караган жок. Бул тууралуу өлкөнүн эмдөө иштери боюнча дарыгердин билдирүүсүнө таянуу менен чет элдик маалымат каражаттар жазды. Эгерде кайсы бир өлкө эмдөө тууралуу документ талап кыла турган болсо, анда дарыгер көрсөтмө жазып бере аларын айткан. Буга чейин жарандын эмдөөдөн өткөнүгү тууралуу паспорт түзүү боюнча долбоор каржыланып жаткандыгы жарыяланган.
Ит мурундан кайнатылган чай ден соолукту чыңдоочу касиетке ээ экендиги Британ окумуштууларынын изилдөөлөрү көрсөттү. Ал айрыкча жүрөк ооруларынан сактайт. Ит мурундун курамында антиоксиданттар, айрыкча С витамини көп. Буга чейин дагы бир касиети экинчи типтеги диабеттин башталышын сактайт. Мындан тышкары Британ окумуштуулары ит мурун чайынын семирүүнү алдын алууга пайдалуу таасирин өзгөчө белгилешет. Кыргыз эли акыны Сооронбай Жуусуевдин ырлары Лондондо жарык көргөн достор үндөрү альманах жыйнагына жарыяланды. Маалыматта поэтикалык жыйнак англис тилиндеги Евразия поэзиясынын бирден бир жыйнагы деп белгиленет. Ал мурдагы Советтер Союзунун аймагында жана дүйнө жүзүндө чоң популярдуулукка ээ болгон англис акыны Вальтер Скоттун 250 жылдыгына арналган долбоорго Евразия чөлкөмүнүн 13 өлкөсүнөн 40ка жакын акындын ырлары кирди. Түштүк Кореяда Чыңгыз Айтматовдун Кош бол Гүлсарат повестинин негизинде спектакль коюлду. Кореялык актер, актрисалар ойногон спектакльди казакстандык жаш режиссер Дина Жумабаева койду. Кош бол Гүлсарат спектаклин быйыл Түштүк Кореяда өтө турган театр фестивалда көрсөтүү пландалууда. Кыргызстандык 6 дзюдочу эл аралык турнирге катышат. Маалым болгондой, спорттук иш-чара 18-20 февралга чейинки аралыкта Израилдин Тель-Авив шаарында өтөт. Мелдешке дзюдочулар Кубанычбек Айбек уулу, Утар Бестаев, Артур Т, Владимир Зулоев, Эрлан Широв, Юрий Краковецкий, Сергей Мистрюков жана башка машыктыруучу Абдужалил Юнусов барат. Эми валюталар курсу менен тааныштыра кетсек, 1 Америка доллары 84 сом 80 тыйын, евро 101 сом 63 тыйын, 1 орус рубль 1 сом 12 тыйын, казак теңгеси 20 тыйынга бааланууда. Бүгүнчү областын абанын температурасы 9-14, Талас областында дагы ушундай эле температура жылуу болсо, Ош, Жалал жана Баткен областарында 11-16 градус жылуу, Ысык-Көл областында 4-9 градус жылуу болсо, Нарында 4 градустан 1 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ал эми бүгүн Бишкек шаарында абанын температурасы 12-14 градус жылуу. Бакыт соңку жаңылыктар менен кесиптешибиз Бакыт Тапаев тааныштырды. Урматтуу радио угуучулар, таңкы бурулуштун 3-чү бөлүгүнө келип жеттик. 8-ден 6 мүнөт өттү сааттын жебеси. Биз бүгүн жума соңунда Казакстандын Алматы шаарында ЭЭП алкагында санариптик кайра жүктөө жаңы реалдуулуктагы рынок санариптик форуму өттү. Иш-чарага өкмөт башчысы Улукбек Марипов катышып, жыйында сөз сүйлөдү. Анын айтуусунда Гүлжан Евразия экономикалык биримдигинин санариптик мейкиндигин түзүү үчүн бул багыттагы биргелешкен долбоорду ишке ашырууга дем берүү керек деп баса белгилеп өттү. Билесиз, бизде өлкө аймагында дагы мына өлкөнүн аймактарын же болбосо жалпы эле өлкөнү санариптештирүү иштери батыл жүрүп келгендиги маалым. Бүгүнкү күндө көпчүлүк жерлерде санарип ишке кирип калды. Ошол эле мезгилде түндүк системасы дагы бизде иштеп келгендигин айта кетели. Мына ушул жалпы эле санариптештирүү жана ЭЭП алкагында өлкөнүн мүмкүнчүлүгү бул багыттагы. Биз азыр сөз кылып алсак, түндүк электрондук өз ара аракеттешүү борборунун директорунун орун басары Азамат Буржиев биз менен түз байланышта турат. Азамат Чолпонбекович, саламатсызбы? Саламатсыздар. Мына иш-чарага катышып келдиңиз. Сиз дагы Алматыда өткөн жыйындын алкагында бир катар документтерге кол коюлду, сунуш, пикирлер айтылды. Толугураак сизден уксак. Бул жыйын ушу Нурсултан Назарбаевдин демилгеси болчу. 2018 жылдан баштап жыл сайын ошо Алматыда Санарип Алматы деген форум өтүп жүрөт. Бул форумда ушул ЕАЭСтин мамлекеттери бири-бири менен ушу санарип текшерүү боюнча кандай иш-чараларды жүргүзүп жаткандары жөнүндө айтып беришет, анан бир нече чечимдерге алып беришет. Ошол эле учурда, азыркы учурда ушул Евразиялык уюмдун эң негизги бир тармагы бул деген санариптештирүү. Анткени ошол уюмдун алкагында жанагындай интеграциялык процесстер жүрүп жатат. Анан натыйжада бул интеграциялык процесстер ошол биздин мамлекеттик органдар бири-бири менен маалымат алмашыш керек да. Мисалга айтсак, бажы кызматы, Кыргызстандын бажы кызматы, Казакстан Республикасы менен Россия Федерациясы менен маалымат алмашыш керек. Же болбосо ошо жакында эле кабыл алынды. Азыркы учурда биз ошол 5 мамлекеттин арасында биздин унаалар боюнча маалымат алмаша баштадык. Бул эң биринчиден ошол
уурдалган унаалардын башка мамлекеттерде ошо 45 мамлекеттин ичинде жоюуга алып келет да. Анткени бүт маалыматтардын баары автоматташтырылган түрдө ЯЭКтин Евразестин маалыматтык системасы аркылуу текшерилет. Бул ошол чоң бир жеңилчиликке дагы алып келет. Анан ошондой ууручулук менен дагы күрөшүү болот да. Ушул форумда өлкө башчылары бири-бири менен маалымат алмашты. Кандай иштерин жүргүзүп баратышат, кандай приоритеттери бар, кандай деңгээлери бар. Жана бир нече сессиялар дагы болду. Бул сессияларда азыркы учурдагы ошо өлкөлөрдөгү кандай санариптештирүү трендтери жүрүп жаткан жөнүндө дагы айтылып кетти да. Азамат Чолпонбекович, мына өкмөт башы Улукбек Марипов ушул жыйында, форумда ЯЭП санариптик мейкиндигин түзүү үчүн биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга дем берүү керек деп белгилебеди. Анан негизи эле санариптик мейкиндиктин алкагында эл аралык кызматташууга биздин Кыргызстандын даярдыгы кандай? Негизги эң туура бир деңгээлде, анткени бүт эле ошо мамлекет башчылары ошол форумда айтып кетти. Ошо ЯЭСтин алкагында бул маалымат алмашуу процесстерин күчөтүш керек деп айтышты. Анткени негизи мындай алып келсек, бул чечимдер ЯЭСтин алкагында кабыл алынып аткан чечимдер кичине бюрократияга көп учуруп атат да. Ошондуктан ошо премьер-министр айтып кетти, ошону күчөтсөк, тездетсек деп сунуш киргизди. Бул сунушту мамлекет башчылары баары колдоду. Эми негизи Кыргызстан азыркы учурда бир топ маалыматтык системаларды киргизип атат. Ошол эле түндүк аркылуу биздин бүт борбордук мамлекеттер бири-бири менен маалымат алмашып атат. Андан башка ошо 2 жыл мурун биз түндүк аркылуу ошо ЯЭПтин интеграциялык шлюзу бар, маалымат алмашуу боюнча. Буну биз коштук түндүк менен. Натыйжада биздин бүткүл борбордук мамлекеттик органдар түндүк аркылуу ЯЭПтин интеграциялык шлюзуна доступтары бар. Ошол эле мезгилде Улукбек Марипов, өкмөт башчы, кибер коопсуздуктун корголушу зарылдыгын дагы белгилеп өттү. Билесиз, маалымат коопсуздугу дегеле бул жаатта кандай жумуштар болушу зарылдыгы, негизи эле бул дүйнөдөгү эң негизги басым коюлуп аткан иш-чаралардын бири. Биз дагы бул кибер коопсуздукка канчалык Кыргызстандагы даяр болушу мүмкүн? Же болбосо даяр? Бул негизи ошо бул дагы чоң бир маселе. Анткени биз деген ошол ЯЭПтин алкагында маалымат алмаша баштасак, же маалымат бере баштасак биздин жарандар жөнүндө, бул коопсуздук ошо 5 мамлекеттин арасында бирдей болуш керек. Ошондуктан бул биз үчүн чоң бир проблема болуп жатат. Анткени ар кайсы мамлекет ар кандай протоколдор менен, ар кандай подходдор менен ушундай бир коопсуздукту эмелет да, жүргүзөт да. Ошондуктан азыркы учурда Кыргызстан Республикасында бизде атайын борбор курулган, бул улуттук коопсуздук комитетинин алкагында кибер коопсуздук боюнча. Жана бул боюнча техникалык жактан дагы маалымат комитети иштейт. Азыркы учурда ошол эми сунуш иштеле баштайт. Анын эксперттер дагы иштеп чыгыш керек, кандай бир методология же кандай бир стандарттарды иштеп чыгып, анан аларды кабыл алып, ошол боюнча иштеш керекпиз да. ЭЭП өлкөлөрүндө бул кандай? ЭЭП өлкөлөрүндө ар бир өлкөдө ар кандай. Бул кибер коопсуздук маселеси ар кандай. Мисалы, бизде маалыматтын коопсуздугун биз карайбыз да. Ошо маалыматты шифровать этебиз. Мисалы, кээ бир өлкөлөрдө, мисалы Россия Федерациясында булар деген байланыш каналдарын шифровать этет. Маалыматты шифровать этпейт да. Ошо байланыш каналын шифровать этпеген маалымат менен маалымат алмашат. Биз болсо ошо түндүк аркылуу биз деген маалыматтын өзүн шифровать этип, бирок ачык канал менен беребиз да. Бул деген ошо мындай
паспорттордун ар кандайлыгы бир аз бизге мындай оорчулукту алып келет да. Ошондуктан ээликтин алкагында биз мындай эмеге келиш керекпиз да, бир стандартты алып келиш керекпиз да. Азамат мырза, сиз жогоруда белгилеп этиңизби, улуттук коопсуздук комитетинин алдында ушул кибер коопсуздук боюнча атайын бөлүм түзүлгөн депчи. Мына ушул маалыматтарды урдай тургандарга бир бөгөт койгон учурлар кездешилдиби? Ушул натыйжасы болдубу? Биз деген ушул кибер коопсуздугу боюнча атайын бир өкмөттүн чечими бар. Бул чечимди мамлекеттик органдар баары эметиш керек, колдош керек, жүргүзүш керек. Негизи бөгөттөр бар, анткени биздин мамлекеттик системалардын баарына атайын жанагындай методология менен киргизилген системалар бар. Эң биринчиден бул кибер коопсуздук, бул деген процедуралар. Бул деген жанагындай ар кандай методологиялар ошолор колдонуш керек да. Бул деген техникалык эмес, ошо процедура жагынан каратыла турган иш-чаралар да. Азамат Чолпонбекович, мына ЭЭП өлкөлөрүндө санарип кызматы канчалык өнүккөн? Кыргызстан алар менен тең тайлаша алабы? Мисалга алсак, Казакстан Республикасы ушул электрондук мамлекет боюнча 20-25 өлкөлөргө кирет да. ООНдун рейтинги боюнча. Бул деген чоң жетишкендик, бирок алар бул деңгээлге жетиш үчүн бир топ 10-15 жылдан бери иштеп жүрүшөт да. Иштеп демге программа алышкан, кабыл алышкан, андан башка 2 миллиарддан ашык доллар буга короткон да. Россия Федерациясы бул деген чоң бир өлкө, бул өлкөнүн ичинде өзүнчө бир республикалар бар. Ошондуктан булар үчүн кичине мындай кыйыныраак болуп атат да, бирдиктүү бир системаларды киргизип, бирок алар да алдыга кеткен. Андан кийин эле Кыргызстан турат. Кыргызстанда биз жакынкы арада 3 жылдын ичинде бир чоң бир жетишкендикке келдик. Мисалга айтсак, ушу 2 жыл мурун Эстония мамлекетинде Таллинде электрондук башкаруу боюнча чоң конференция, эл аралык конференция өтөт. Ошол жактан бизге биринчи орунду берип, атайын бир сыйдык беришкен да. Анан бул сыйдык ошо 2-3 жылдын ичинде чоң бир жетишкендикке жеттиңер деген бир сыйдык болчу. Бул санарип багытында, Санарип багытында, электрондук башкаруу багытында. Ошондуктан ушу жакынкы ара 2-3 жылдын ичинде эле ушу түндүк системасы кирди, ар кандай порталдар кирди, фискализация проекти жүрө баштады, жанагындай коопсуз шаар долбоору ишке киргизилди. Бул чоң жетишкендиктер кыска мөөнөттүн ичине киргизилди. Жанагындай каражаты дагы эң аз кетти деп эсептесек болот да. Азамат Чолпонбекович, мына ушул санариптештирүү багытында сиздер аткарып аткан иштерди калк дагы билип, сезип, туюп, өзүнүн баасын да берип туруш керек да. Анан биз ушул бир катар шаар тургундарынан дагы санариптештирүү жаатында пикирин сураштырып көрдүк эле. Ушуну угуп алып, анан бул боюнча дагы суроолорубузга сизден жооп алалы. Сиз байланышта болуп туруңуз, Азамат мырза. Ыңгайлуу өзүндө эле билбейбиз, баягы эле коррупция да. Мисалы үчүн садикке ошо электронный деген менен 10 миңсиз садикке эч кандай электронун жылбайт дагы. Электрондук өчүт көп болуп атат, өчүткө турган жетпейсин. Анан жөн эле мындай барып, эме кылып өчүттөн жакшыраак документти туруп алатабыз биз. Мисалы үчүн акча түккөнү барсаң электронный эме, банкка акча алсаң электронный эме. Мен байкашымча саманбап болуп эле өнүгүп атат. Жакшы көз караштабыз. Биз мурунку муундар билбей келгенбиз, азыр үйлөнүп, сабактарыбызды ошо санариптештирип бергенге аракет кылып атабыз. Жакшы эле техника экен бул. Аң сезим, акыл ойлорду ойготуп, жаңы нерселерге тарбиялап, бир жагынан тескери жактары да болуп атат. Бирок ар бир адамдын өз тандоосу экен ал. Колдонууна жараша болот экен. Мен баарында мисалы санариптештирүү өнүгүш керек да. Баары азыр заман талап кылып атат да. Кантип? Анан поштага чуркап, бияка чуркабай эле ошол туура абдан. 3 жыл мурун баштады эле 4
болуп кетти. Бүтпөй атпайбы? Ошону бүтүрүш керек. Ошондо санариптештирүү эми электроникада туурабы? Мындай алып келгенде электроника. Ошол аркылуу эми бардык жумуш бүтөт го деп ойлойм. Анан эми таптакыр эле илгерки заманды токтотуш керек да. Санариптештирүү деген действительно эле биздин заманга керек учур азыр. Азыр адам заты цивилизация абдан өнүккөн учурда биз дагы деле арттабыз. Санариптештирүү боюнча көп адам дагы деле колдоно албай атат. Анткени мына банктарга деле жана төлөмдөрдү социалдык тейлөөлөргө карата болгон ушул эме менен төлөп атпайбызбы? Балдарыбыз мисалы аябай эле колдонуп атат да. Бага биздин муундагы адамдар кичине артта калып калып атабыз да. Бирок негизи жакшы экен, жакшы да. Анан дагы жайылса бүт эмеге, бүт республикага жана айыл эмелердин баарына жайылса абдан эле жакшы санариптештиргенибиз. Мынакей Азамат мырза, өзүңүз уктуңуз. Эми мына ушул айткандар боюнча сиз кандай комментарий бересиз? Айрымдары мынакей эч эле натыйжа жыйынтык байкабай атабыз деп атат. Айрымдары чындап муну колдонгонго жараша деп атат. Жакшы комментарийлерди айтышты биздин жаранда. Эң биринчиден санариптештирүү бул деген инструмент деп айтсак болот да. Ошол эле жанагындай бала бакчага очередь боюнча айтышты. Мисалы ошол электрондук платформа бул бала бакчалардын аздыгын чечпейт. Мисалы айтсакчы, ошол эле очередти эле туура кылып, жанагындай система аркылуу өткөзөт, бирок бала бакчанын тартыштык проблемасын система чече албайт да. Ошондуктан кээ бир учурларда биз мисалы системалардан же санариптик платформалардан абдан көп күтүүлөрдү эметебиз, бирок чынында келгенде аягында ошол эле мисалы ошол бала бакчанын жоктугу же мектептердин аздыгы же жанагындай башка проблемаларды ал маалыматтык платформалар чече албайт да. Анан негизи эле бул Кыргызстанда азыр өнүгүп келип атат. Буга дагы калк дагы биздин жарандар дагы салым кошуш керек. Анткени эң биринчиден бул бүт маалыматтык платформалар биздин жарандар үчүн жасалып келип атат да. Мисалы азыркы учурда ушул мобилдик тиркеме приложение иштеп чыгылды. Бул ошо түндүк деген. Жана Apple Store'дон же Google Play'ден биздин жарандар ошону көчүрүп алып, анан ар кандай мамлекеттик жанагындай кызматтарды көрсө болот. 100 жакындап калды. Ошол эле справкаларды мисалы. Азамат Чолпонбекович, бул өлкөдөгү санариптештирүү иштеринин кайсы бир деңгээлдеги натыйжалары болуп жатат. Эми ушул пандемия шартыдагы электрондук соода жүгүртүүгө дагы өбүлгү болгондугун ишкерлерибиз айтып келет. Мына билесиз, марттан бери, өткөн жылдын март айынан бери мына коомчулук чектөөлөргө дуушар болду. Мындан ишкерлик дагы катуу жабыркагандыгын айтып келебиз. Мына ушул соода жүгүртүү, электрондук соода жүгүртүү тууралуу да айтсаңыз, мына түндүк системасы кандай, бул багытта ошол өздөрүнүн натыйжасы болуп атат же нелерди байкай алдыңыз? Чындыгында эле бизде электрондук соода жүгүртүү дал эле ушул ЭЭП өлкөлөрүндө болдубу? Канчалык болду эгер болсо? Электрондук соода абдан өнүгүп атат. Азыркы учурда эң чоң ири корпорациялар AliExpress, Alibaba, Wildberries деген жанагындай маркетплейстер Кыргызстанга дагы кирди. Анан ошо пандемия учурунда булар аябай өнүктү. Анткени жарандардын баары Кыргызстанда эле эмес, бүткүл дүйнөдө ушул платформалар менен колдонуп бирдемелерди сатып, анан сатып алып атты да. Ошол эле мисалы эң чоң корпорация Amazon деген корпорация абдан жанагындай фондуу биржадан байыды. Бул деген ошол пандемия учурунда биздин жарандардын баары негизи бүткүл дүйнө ошол электрондук коммерцияны колдонушту да. Бул эки бир жанагындай мүмкүнчүлүктөн башталат да электрондук коммерция. Биринчиден бул логистика. Ошо мисалы бир кандай бир каражатты бир жерден экинчи жерге жеткирүү. Экинчиси ошол интернет төлөмдөр. Бизде мисалы Кыргызстанда интернет төлөмдөр азыр өнүгүп атат, бирок бул жанагындай жеткиликтүү деңгээлде айтсак болбойт да. Анткени
адамдар дагы көргөн эмес, интернет төлөмдөргө эң көп төлөмдөр Бишкекте да жүрөт. Мисалы айыл аймакта болсо биздин жарандар пенсия алса карточка, ошол карточкадан акчанын баарын жанагы банкомат аркылуу чыгарып алат, анан ошол акчаны колдонушат да. Бирок карточка төлөсө бул деген ошо интернет төлөмдөргө өнүктүрмөк да. Экинчиден логистика. Бул деген ошол мисалы бөлмени сатып алсаң, үйүңө алып келип беришет. Бул дагы чоң бир маселе, анткени биздин Кыргыз почтасы бар, башка мындай жеке компаниялар бар, ошонун бирок кымбатыраак болуп атат. Анан текстиль өнөтүү дагы узакыраак болуп атат, ошондуктан дагы жакшы өнүкпөйт. Азамат Чолпонбекович, телефон байланышы сизде бир аз так болбой жаткандыгын айта кетели. Мына ошол форумда дагы айтылып өттү, дал ошол электрондук соода жууту, деги эле товарлардын эркин жүрүшүн, транзиттик потенциалды өнүктүрүү, экспортту жарандардын эркин жүрүшүн камсыздоо милдеттерин чечүү үчүн интеграцияны өнүктүрүүгө багытталган санариптик демилгелер болушу зарылдыгы да белгиленбедиби? Ошол Кыргызстандын демилгеси катары кайсы жумуштарды атай алат элеңиз? Эми азыркы учурда бул иштер жүргүзүлүп жатат. Негизи бул маркетплейстер андай чоң бир ийги платформаларга чыгыш үчүн биздин жарандардын мүмкүнчүлүктөрү бар. Эч кандай мамлекет тарабынан чектөө жок. Ошол менен мисалы Кыргыз Республикасынын жанагы ишкерлери Amazon же Alibaba деген платформаларда иштегиси келсе, ошол жерде регистрация болуп, анан өздөрүнүн товарларын экспортко же башка өлкөлөргө жөнөтүү боюнча эч кандай тоскоолдук чыгара албайт. Мен айтып кеткендей, бул логистика жагы бизде азыр кичине эме болуп атат, кыйыныраак болуп атат, анткени жакшы бир бул товарларды жеткирүү боюнча сервистерибиз азыраак болуп атат. Азамат мырза, соңку суроолордун бири болсун. Мына ушул бир топ жылдардан бери, эми акыркы 3 жылдан бери ушул санариптештирүүгө өтө көңүл бөлүп, электрондоштуруу, кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук түрдө көрсөтүүлөрдү аткарып келатпайбызбы? Анан бул боюнча сиздер мониторинг жүргүзүп, ушул санарипке ыктаган адамдарды, жарандарды байкай алдыңыздарбы? Канча пайыз адам ушул кызматтарды колдонуп атканы тууралуу? Албетте биз муну мониторинг жүргүзүп атабыз, анткени биз үчүн бул деген индикатор деп эсептесек болот. Индикатор. Мисалы алсак, ушул 3 жылдан бери түндүк аркылуу 190 миллионго жакын транзакция өттү. Бул деген ошол маалыматтык системалар бири-бири менен маалымат алмашат. Анан биринчи жылы бул деген 500 миң, 600 миң транзакция болсо, 2020 жылдары бул деген 30 эсе, 40 эсе көбөйдү эсептесек болот. Бул дагы бир жанагындай индикатор десек болот. Анан биз ошол социалдык тармагындагы жана биздин жарандардын интервьюларда айтып кетти, социалдык тармагын санариптештирсеңер жакшы болот деп. Бул ошо биз соц тармак менен иштедик. Ар бир нече маалым каттарды жойдук. Мисалга алсак, биздин жарандар азыр төлөк пул алам десе, же кандай бир пособие алам десе, ошол мурда алардан справка талап кылынса, мамлекеттик каттоо кызматынан же салык кызматынан, булардын баары азыркы учурда автоматташтырылган түрдө түндүк аркылуу маалымат ала баштады да. Ошондуктан биздин жарандардан бул маалыматты, бул справкаларды талап кылынбай калды. Бул дагы бир ушундай бир көрсөткүчтөр эсептесек болот. 17ге жакын справка жоюлду. Ошол акыркы жылдары бул 17 справка боюнча 5 миллионго жакын транзакция жүрдү. Демек, ошо биздин 5 миллионго жакын адам кайрылганда, булардан ошо справкаларды
талап кылган жок. Азамат Чолпонбекович, чоң рахмат, биздин убактыбыз тардыгына байланыштуу. Сиз менен дал ушулар тууралуу эле сөз кылганга туура келип жатабыз. Биздин дагы бир топ суроолорубуз бар болчу. Эми ал тууралуу дагы кененирээк маалыматтар боло тургандыгын айта кетели. Урматтуу радио угуучулар, биздин акыркы жарым саат аралыгында мына ушул 5 февралда Алматы шаарында ЭЭП алкагында санариптик кайра жүктөө жаңы реалдуулуктагы рынок санариптик форумунун алкагында түндүк электрондук өз ара аракеттешүү борборунун директорунун орун басары Азамат Буржуев менен баарлаштык. Мына ушул биз кызыктуу маалыматтар дагы мындан ары улантыла бермекчи деп айта кетели. Ооба, ошентип бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып баратат. Таңкы бурулуштун 1,5 сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Мындан ары таңкы бурулуш программасынын негизги маселеси эфирди улантат. Биз сиздер менен коштошобуз. Сиздер менен 1,5 саат бою мен Урмат Жээнбеков жана Гүлжан Каражанова кызмат кылдык. Канат Султакеев жаңылыктардын орус тилиндеги чыгарылышы менен тааныштырат. Андан соң жогоруда белгилеп өткөндөй эле негизги маселени угуңуздар. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар. Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар.